бай болгуң келсе байлардай жаша, байлар кылган адаттардан сен да үйрөн деген сөздөр калкыбызда аябай жайылып кеткен го. Анын сыңары акыркы 10 жылда финанс дүйнөсүндө өзгөчө, акыркы 2 жылда Канаданын Торонто жана Монреаль шаарларында финанс дүйнөсүндө иштеп жүрүп, чыныгы сыртынан жалтырак көрүнбөгөн, бирок чыныгы өзү бай адамдарды көрүп, анан ошолордун көрсө биз үйрөнүп алчу 5 ушундай жакшы адаты бар турбайбы деп, анан ден сак мамиледе бүгүн силер менен бөлүшөйүн деп чечтим. Биринчи, чыныгы бай адамдар үйүн жалтыр жултур жанагындай укмуш кымбат кооз ремонттор менен кооздоп, укмуш эмеректерди башка өлкөлөрдөн алдыртып сатып алып, анан болгон жыйган тергенин баарын ошо жашаган жерине, үйүнө чаптабайт экен да. Көрсө үй келип чын эле сен үчүн, эл үчүн кооздой турчу, жанагындай укмуш ремонтторду жасап алып, укмуш кооз башыңа түшүп кетсе өлчүдөй болгон люстраларды тагып койчу жер эмес. Үй чын эле сенин жумуштан чарчап келгениңде, сыртта иштей турган болсоң же дагы өзүңдүн ишиң бар боло турган болсо, иш кылып баары тирүү жан болгондон кийин баарыбыз иштейбиз да, жумуштан келгенден кийин ошол сенин үй бүлөң менен чогуу убакыт өткөзүп, жакшынакай эс алып, тамагыңды жеп, уктап эс алып, кадимки сырттагы дүйнөнү эшигин жаап коюп, анан өзүңдүн дүйнөңө кирип, анан тынч акыбалда жашай турчу, орусча айтканда умиротворение деп коет го, дал ошол жан дүйнө тынчтыгын таба турчу жер сенин үйүң да. Анан бай адамдар көпчүлүк учурда өзүлөрүнүн үйлөрүн өтө жанагы кээ бир ушундай үй ремонттогон же болбосо үй дизайн кылган жана эл аралык чоң проекттерди, видеолорду дагы көрүп калсаңар байкайсыңар го. Мен атайын ушул жерди ушундай кылып жасаткам, мен отурганда дайыма китеп окуйм, ошол китебимдин жанында ушул жөнөкөй кресло болуп турса деп ойлогом деген сыяктуу мындай үйүн бай адамдар өзүнө пайда алып келе тургандай, өзү колдоно ала тургандай жасашат экен да. Анан биз жылда Бишкекке барып калабыз. Анан Бишкекке барганда туугандарыбыз деле үй салып атышат, үй алып атышат. Анан көргөндө эми үйлөрдүн ичиндеги ремонтторду көрсөң, эми хан сарай да. Эмне деген акча коротто болду экен деп эле тегеректи карап, ремонтун карап, анан чыгып кетем да көпчүлүк учурда. Анан ал тургай мен өзүмдүн үйүмдө деле үйүмдөгүлөр жылда үйгө бир башкача бир ремонт жасашып, кошуна колоңдор ким эмнени алмаштырып атса, кандай обой чаптатышса же люстра алышса же үйгө килем төшөшсө, ошол эле нерселерди туура анан тапкан ташынганын баардыгын эле ансыз деле иштеп аткан, англисче айтканда functioning деп коет го, ансыз деле иштеп аткан нерсени, сенин кереңе жарап аткан нерсени жокко чыгарып ыргытып туруп эле кайра жаңысын ошо көпчүлүк учурда биз баарыбыз эле эл эмне дейттин курманыбыз го. Анын сыңары ошо элди туурап эле алып, анан каражаттын баардыгын ошондой үйгө эле чаптай берет экен да. Чынында үй сен үчүн эс ала турчу жер да. Өзүң жашай турчу жер. Сен уктаган бөлмөң сага рахат бергидей болуш керек. Сен отуруп телевизор көрүп китеп окуй турган бөлмөң сага ылайыктуу болуш керек. Ошол жерде сен өзүң отургуң келгенде ыңгайлуу диван сатып алышың керек. Могу жерге деген узун чоң диван сатып келсем 20 киши батат экен дегидей эмес. Сен үйүңө канча жолу конок келет дейсиң, конок үчүн алып диванды коюп койбо да. Мисалы, биздин үйдө деле кымбат дивандарды сатып алып келгенден кийин анан бизде үйдөгүлөр отурба, диванды тебелебесеңчи, жок ал жери чуңкурайып калат, бул жери чуңкурайып калат, жолобо конок келет деп ушинтип айтышчу да. Анан мен дайыма ойлоно берет элем да, бул оокаттардын баарын биз сатып алып, кооз идиш аяктардын баарын биздин стенкага тизип коюп, биз качан колдонобуз, биз качан жейбиз бул идиштерге тамак деп ушундай ойлоно берет элем да. Анын сыңары көрсө биздин кирешенин баардыгын өзүбүзгө эмес, эл келет эле, эл көрсө кандай сонун ойдо калат эле деген сыяктуу жумшаганыбыз үчүн биз дагы мындай сыртыбыздан бай көрүнгөнүбүз менен чын-чынына келгенде бай эмес экенбиз да. Ошол үй оокаттардын көпчүлүгүн канча адамдар ошо ремонтторду кредитке алып жасатып атышат, оокаттарды кредитке алып атышат да. Демек, бай адамдар чын эле эл эмне дейт, чыныгы бай адамдар эл эмне дейт деп ойлоп жашашпайт да. Себеби алар акчасы кайдан келип атканын билет, кантип жумшашты билет, финансылык сабаттуулугу бар, үйүнүн ичи эл үчүн эмес, өзүнүн ыңгайына жараша да. Ошол үчүн бул сабакты Арстан экөөбүз ушул нерсени үйрөнгөндөн баштап эле биздин үйдүн ичин азыр эл келет эле, конок келсе каяка отурат эле деген максатта эмес, биз өзүбүзгө, балабыз үчөөбүзгө кайсы ыңгайлуу, эмне керек деген максатта жасайбыз да. Ансыз деле конок деле келбейт экен. Азыр кафе ресторандардан жолугуп, ошол жерден эле тойлоп калбадың, үйүңө деле анча киши көп келбей калды да, жакын эле өзүңдүн бир туугандарың эле болбосо. Анан экинчи,
бай адамдар, чыныгы бай адамдар кумар оюндарына, түрдүү жарыштарга акча коротпойт экен. Жана 1xbet деген сыяктуу нерселер бар го. Чынакы азырда Netflix деген сыяктуу нерселер чыгып, кинону ошол жерлерден жакшы сапатта көрүп калбадыкпы? Айлык акчасын төлөп коюп, болбосо кээ бир кинолорду мурда өзгөчө студент кезибизде жаңыдан иштеп баштаганда ошондой акчаң жок кезде, ошондой Netflixтерди сатып ала тургандай акчаң жок кезде жана фильмдерди ача калсаң эле 1xbet деп жактан бияктан чаалчу эле го. Анысы деле мындай сайттардан жөн эле смотреть онлайн деп бир кинону коюп туруп анан ошону издесеңчи, анын сыңары ошо эркиндей оюндар, ошол оюндар, кумар оюндары, ар түрдүү карта оюндары, ар түрдүү спорттук мелдештер, ушундай сыяктууларга койгон акчалардын көпчүлүгү баары эле кумар оюндары болуп эсептелет да. Чыныгы бай адамдар өзүлөрүнүн менталдык абалына, өзүнүн адаттарына көбүрөөк көңүл бурган үчүн ушундай нерселер менен такыр чындап эле алектенишпейт экен да. Чыныгы бай адамдар акчаны кайдан келгенин билгенден кийин, кантип эмгек кылып таап атканын билгенден кийин жанагындай казинолорго да барышпайт да. Менин байкашымча казинолорго да өзү мындай бай өзү мындай ар бир нерсесин өзү тапкан эмес, мындай ата энесинин тигинин мунун байлыгы менен жашап жүргөндөр дагы анан элге көрүнгүсү келгендер жана мачо көрүнгүсү келгендер көпчүлүк учурда барышат да. Бирок тамашасы менен, бирок бул кумар оюндарына короткон акча бул адамдын кадимки эле жана баңгизат колдонгондой эле адамдар көнүп калып, мисалы алкоголго деле көнүп калып таштай албай калат го. Дал ошол сымал кумар оюндарын ойногондагы бул сенин чөнтөгүңдү деле оңурайтпастан бул сага чоң оору дагы алып келип анан таштай албай дагы каласың да. Мага Instagram баракчама көп айымдар жазышат. Менин жолдошум ушундай оюндарды ойнойт, ушундай кумар оюну бар экен. Биз кыз жигит кезибизде сүйлөшүп жүргөндө байкаган эмеспиз. Азыр эмне кылам, кантип жашайм, ата энеси мени күнөөлөп атат деген сыяктуу пикирлерди аябай көп жазышат да. Бул Бишкекте бул нерсе аябай өсүп атыптыр да. Ошол үчүн менимче эгер айланаңарда ушундай адамдар кумар ойноп аткан болсо же кадимки 1xbet сыяктуу бир нерселерге мындай ставкаларын коюп аткан болсо, акырын мүмкүн болушунча кеч болуп кетти электе токтотуп коюуларына көмөкчү болуп, себепчи болуп, жардам берип койсоңар сонун болчу экен да. Анан үчүнчү, бай адамдар кымбат баалуу кийимдер жана андай брендтери болгон үчүн эле ошондой нерселерге акчасын коротпойт экен да. Чын-чынына келгенде чын бай адамдар ошондой брендтердин баардыгы эле көпчүлүгү эле эмес эле баары эле Кытайдагы, Индиядагы, Бангладеште же Пакистандагы бир фирмаларда, фабрикаларда тигилип эле анан болгону эле ошол брендтер чапталган үчүн ошолор кымбат экенин, ошондой нерсени эл көзүнө жалтыр нерселерди кийбей эле коеюн деген нерселерди түшүнүшөт да. Ушул кийим-кечектин келип аткан логистикасын түшүнгөн киши, ошо финансылык сабаттуулугу бар киши андай нерселерге, андай маркетингдин, андай базарлоонун тузагына түшпөйт да. Буга чейинки видеодо дагы айтып бердим эле, чыныгы бай адамдар, финансылык сабаттуулугу бар адамдар сапаттуу гана бир канча кийимдери болот дагы, аябай көп жалтыр-жултур эл эмне дейт үчүн дагы когуз кийимдерди алып кийип мындай эл көзүнө көрүнөт элем деп анан чөнтөгүн оңурайтып тапкан акчасынын баардыгын ошондой нерселерге коротпойт да. Чын-чынына келгенде бул нерсеге биз Арстан экөөбүз Канадага келгенде аябай үйрөндүк. Себеби бул жерде эч бир таанышыбыз, мисалы Туркияда аябай биздин маданиятыбыз бизге аябай окшошуп кетет го. Туркияда мен мисалы кесиптештерим баары тиги брендтики, бул брендтики деп кийим алганга аябай аракет кылчубуз. Туурап мен да көп акча коротчумун. Анан бирок Канадага келгенден кийин элдердин чын эле брендтер менен иши жок экен да. Чын эле иши жок экен, болгону сапаттуу, жакшынакай, өзүнө чак бир аз гана кийим болсо алып, жана минимализм деп буга чейинки видеомда көрсөңөр болот. Ошол жерде минимализм түшүнүгүндө мындай жөнөкөй жашоо менен жашашат экен да. Көрсө канча акча тапкан сайын ошол акчаңдын көпчүлүгүн улам жашоо образыңды өзгөртүп, улам бир брендти кийип, улам сулуу көрүнөт элем, улам кооз көрүнөт элем деген сыяктуу түшүнүк менен жашасаң, тапкан акчаң дагы жугумдуу болбойт экен да. Билинбеген менен кийимге аябай көп акча кетет. Ушуну дагы ойлонуп көрсөңөр болот да. Анан мен кийимдеримди сорттоп, кадимкидей бирден Туркиядан алган кийимдердин көпчүлүгүн элге жаксын деп, элге жакшы көрүнсүн деп алып алыптырмын. Өзүмө да жакпаган кийимдер экен. Ошолордун баардыгын көңүл иштерин жасаган фирмаларына жыйнап анан өткөрүп берип атып, анан апи эмне деген акчаны мен ушундай кийимге коротуп салгам, өзүм кийбей турган кийимге коротуп салгам деп анан аябай өкүнүп калдым да. Ошон үчүн азыр канча кийимим бар, эми дагы канча короткон таам кийим ала турган болсом, чын эле мага бул керекпи, керек эмеспи деп ойлонуп, анан финансыңызды, бюджетиңизди ошого жараша дагы бир аз иргип алсаңар абдан сонун болчу экен да. Андан кийин 4-бай адамдар люкс сунааларды алышпайт да.
Бизде кандай байысаң эле дароо машинеңди алмаштырасың, машинең жакшынакай эле жүрүп атат, сонун сени ташып атат, 4 эшиги тең сонун дегендей баары жайында, бирок эмнегедир кичине киреши өзгөчө эле көбөйсө эле машинеңди жаңыртып алыш керек да. Биздин үйдө деле туугандарыбыз деле бир аз акчасы көбөйсө деле тааныштарыбыз көрүп эле жүрөбүз го, анан машинеңди жаңыртып аласыңбы, машинесин жаңыртат болуш керек, жаңы машина алып тура дей эле беребиз да. Бирок чыныгы финансы дүйнөсүндө бул машине сен үчүн сени артка тата турган актив да. Актив дагы эмес, керек болсо сен үчүн бул да бир жоопкерчилик. Себеби мындай жакшы бир сөз бар го, жаңы машинени салондон айдап чыгаарың менен баасы түшөт депчи. Кайра сен ошону айдап чыгып бир канча километр жүргүзгөнүң үчүн кадимкидей бир канча миң доллар машиненин баасы түшөт депчи. Жапжаңы машина алып чыккан күндө дагы. Анын сыңары сен мисалы азыр 20 миң долларга бир машина сатып ала турган болсоң, күндөн күнгө ал машиненин баасы ылдыйлап түшөт да. А эгерде сен 20 миң долларды машинеге эмес, башка бир нерсеге инвестиция жасай турган болсоң, мисалы жөнөкөй кичинекей бир бөлмөлүү мындай жатакана тибинде болсо да үй сатып алып коюп, анан ошону мисалы ижарага бере турган болсоң, анда демек сен ал машинени үйдө кооз машинени конокко урат элем деген бир Lexus үйдө тургандан көрө сага иштей турган бир актив болот да. Ошон үчүн бай адамдар көпчүлүк учурда мындай улам машинесин жаңыртайын, улам жаңы машина алайын деген нерсе менен жашабайт да. Байкайсыңарбы, кээде бир бай мындай жакшы турган адамдарды кээде айтып калабыз го, ой тетиги Асан баягы боюнча эле илгерки машинесин айдап жүрөт, ушуну алмаштырып деле албайбы, ошо Асанда жокпу дей беребиз го. А бирок Асандын финансылык сабаттуулугу болгон үчүн жүрүп турган машине бул мени ташып атат, мен аз башка машине минсем атым Асан эмес, үйсөм болуп кетет да деген сыяктуу нерсени түшүнбөгөн, алдын ала түшүнгөн үчүн ал үчүн баары бир эле эмне дейт. Себеби ал жаңы машина алса дагы ошол эле жолго чыкканда ошол эле 60-70 км/саат менен айдап, ошол эле жерге ошол эле убакта жете турарын билет. Ошондой баары бир аны алып же канаты бар учпайт деген сыяктуу. Анан ал үчүн айырмасы жок да. Чыныгы финансылык сабаттуулугу бар адамдар үчүн андай нерселер кереги жок. Качан бир нерсе бир оокат сага иштеп тура турган болсо, ошону колдоно берсең, анын эч кандай уят сыйыты жок. Болгону сен чөнтөгүңдү ойлоп атасың. Эгер сен мындай орусча айтканда скромно жашасаң, акчаң болсо дагы, бул сенин келечегиң үчүн акчаңды туура иштетип атканың деген нерсе болот да. Анан бизде мындай аябай эл үчүн жашап, элге кооз көрүнүп, укмуш машинелерди айдап, кара көз айнектерди тагынып, укмуш балпайып жүрүш керек деген нерсе, образ бай деп көрүнүп калган үчүн тилекке каршы биз ошондой адамдардын баардыгы абройлуу, бай деп ойлойбуз. А бирок чын-чынына келгенде ал машинелерди канчасы карызга алганын, кредитке алганын дагы билбейбиз. А бирок чыныгы финансылык сабаттуулугу бар адам андай нерселерге алданбайт, болгону өзүнө иштесе, өзүнө жараган нерсени гана колдонот. Ал эми бешинчиси болсо, жогоруда айткан кептерге эле бир аз байланышып кетет. Бай адамдар сапатсыз тамак аш дагы сатып албайт да. Мисалы сапатсыз тамак аш дегеним, эми азыр мисалы кафе ресторандардан аябай көп тамак жеп калдык. Азыр мисалы кейтеринг фирмалары дагы аябай көп чыкты. Тамак аштарды дагы мисалы алдын ала заказ берип коюп, орусча айтканда буйртма берип коюп, бир жуманын тамагын да алып келип алсаң болот. Биз мисалы Арстан экөөбүз дагы үй бүлөбүз менен убактыбыз аябай тамак жасаганга убактыбыз көп жок болуп атат. Ошондо фирмалар менен сүйлөшөлү дагы, анан бизге тамак жасап келип турсун деп, мындай бир жуманын тамагын заказ берип алып койсок кандай болот деп сүйлөшүп, ошолорду алган атканбыз да. Андан кийин үйдө кичинекей балаң болгондо эми ойлонот экенсиң, жанагы тамак пластик идиштин ичинде, эгер кокус пластик идишке салып алып келе турган болсо, канча мүнөт турса ошончо ууланып баштайт экен да. Анан көрсө, бай адамдар мисалы дайыма эмне үчүн мисалы Голливудтун жылдыздары дайыма өзүнүн бакчасында кичинекей чакан фермасы бар, өзүлөрү өстүргөн өсүмдүктөрү бар, ушундай мен өзүм туурап жасайм, анан менин рецепттерим деп мисалы тамак рецепттеринде бөлүшкөн Instagram баракчаларында аябай мындай мода, трендте. Себеби алар тамакты сырттан сатып жей бергендин жөн эле чөнтөгүңө да тийгизген таасиринен сырткары бул нерсенин ден соолугуңа да зыян деген нерсени аябай түшүнүшкөн да. Үйдөн канчалык көбүрөөк тамак жасап жесең, үйдөн күндө таза жейсиң да. Мисалы кээде илгери энелерибиз, улуу аталарыбыз барбы, мисалы ошолор тууралуу кеп кылып калганда, ал мисалы түнөп калган тамак жечү эмес деп айтып коебуз го. Анын сыңары мындай орусча айтканда свежий тамакты күнүнкүсүн күндө жасап, мүмкүн болушунча жана органик деп айтып атпайбызбы, табигый айылдан келген өсүмдүктөрдү, айылдан келген мисалы
жумуртка, сүт, эттерди алып жеген ушунчалык пайдалуу экенин мисалы бай адамдар эбак эле түшүнүшкөн да. Анан эң негизги нерсе бул адамдын эң негизги ресурсу, эң негизги байлыгы бул акчадан биринчи ден соолук да. Канчалык ден соолугуң чың болсо, ошол акчанын түрдөп миллиондоп, миллиарддап табуу мүмкүнчүлүгүң болот. Анан ошончо акчаң болуп туруп ден соолугуң болбосо, анын баары бир тыйынга татыбай калат да. Ошон үчүн финансылык сабаттуулугу бар адам ошол нерсени эбак түшүнгөн да. Ден соолугума канчалык жакшы кам көрсөм, канчалык өзүмдү баксам, канчалык өзүмдүн денеме эле эмес, мындай менталдык абалыма дагы, психологиялык абалыма дагы көбүрөөк көңүл бура турган болсом, мен ошончолук бизнесимди, жасап аткан ишимди ошончолук жогорулатып, ошончолук өнүктүрүп, мындан дагы бай болуп, мындан дагы сапаттуу жашаганга мүмкүнчүлүгүм бар дешкен да. Ошол үчүн мисалы сапатсыз тамактарды сатып алып акчасын чачып, ден соолугун талкалабай, бай адамдар ушундай үйдөн жасалган, өзүлөрү жасаган мүмкүн болушунча тамак аштарга аябай көп көңүл бурушат экен да. Анан мен байкап калдым, мисалы биздин Канададагы мен чоң финансы дүйнөсүндө ар түрдүү адамдар менен иштедим, бирок ошолордун көбүнөн байкадым, тамактарды өзүнө жасап, өз үйдөн тамак жасап, ушундай өзүнө кам көргөнгө, аябай убакыт бөлгөнгө, аябай мындай кадимки адамдык нерселерди жашаганга дагы мүмкүнчүлүк беришет да. Аябайчы көрсө бул нерсе ошондо жокпу, сатып деле жебейби деп айтабыз, бирок ал нерсе эмес, кеп сатып жегенде эмес, кеп канчалык өзүң ошол нерсени, сапаттуу нерсени алып жегениңде, өз колуң менен жасаганыңда, анан өзүң жегениңде, ошо рахат алганыңда, анан өзүң адам сезгениңде, жерге жакын сезгениңде экен. Ошол бүгүнкү чыгарылышта ушул 5 негизги бай адамдардын адаттарын айтып бердим. Азыр кайра бирден санап коеюн. Биринчи, үйдү кооздоп, жалтыр жултурга акчаларын ашыкча коротушпайт. Экинчи, кумар оюмдарына алданышпайт. Үчүнчү, кымбат баалуу кийимдерди ушул бренд эле деп кие беришпейт. Төртүнчү, люкс унааларды акчам бар эле деп эле машина ала беришпейт. Бешинчи, сапатсыз тамак аш сатып алып, өзүнүн чөнтөгүнүн эле акчасын коротпостон ден соолугуна дагы зыян келтиришпейт. Эгер бул адаттар сизге жаккан болсо да, кошумча сиз ушуларга кошо турган адаттарым бар эле десеңиз төмөндө жазыңыз. Кийинки чыгарылыштарда дагы финансылык сабаттуулук, деги эле эмоционалдык жетилүү боюнча дагы көбүрөөк видеолорду бөлүшөбүз. Ошондуктан биздин каналыбызга катталып, жактырып, оюңузду бөлүшүп койгонду унутпаңыз. Чоң рахмат.